Мен Бакай Ата районунун Орайлы өкмөтүнүн аксакалымын. Биз мына 5 февралдан баштап ошо жер үй маселеси боюнча ар кандай сөздөр, ар кандай эмелер айтылгандан баштап биз талас эл ынтымак кыймылы бир тегерек стол өстүп, таластын башагын кошуп туруп, жыйынтык чыгарайлы деп, жанагы Байтерек деген кафеге атайын ушу таластын элине күйгөн бышкан ушу талас элин деген эр жигиттердин баарын чакырып ошол жерден жыйын өткөзөбүз. Ардан резолюция кабыл алганбыз. Ошондо резолюцияда бирөө сунуш киргизди эле, ошо ар бир райондон 3тен киши келип туруп комиссияга кирсин деп. Бул комиссия жер үйдө жанагыдай ар кандай сөздөр болуп атыр, жарыктарындай ошолордун чечиш үчүн комиссия керек да. Элдин атынан шайланган балдар, ошо патриот балдар шайланган. Ошондо биз 19-на талас эл ынтымак кыймылы уюштуруп аткандан кийин бизге Бишкектен да Айбек деген бала кошулуп калды. Ошо менен барыбыз эле тилегибиз бир экен, ошону чогуу өтсөйлү деп туруп, дагы 19-да чакырылмак болчу ошо комиссиянын резолюциясы боюнча. Ошондо ар бир райондон 3тен комиссия шайланып, 19-на чакырылганда, 19-да булар жумуш болуп калды деп Бишкектегилер келбей калган. Анан биз 19-ду өтүштүрүп, биз 13 киши болуп туруп, мыйзамдуу негизинде ар бир райондон келген 13 киши Кара районунан келбей калды, эчкандай бир себепсиз. Анан биз ошол жерден кабыл алып туруп, өзүбүзчө жыйын кылып атканда, кой убактылуу төрага шайлайлы деп туруп, биз бул Маримбек Береналиевди төрага кылып ошол жерден бир добуштан шайлаганбыз убактылуу, баары чогулуп бүткөнгөнчө. Анан убактылуу ошол жерден чечим кабыл алып туруп, 23-ине ушу февралдын 23-inde чогулуп бүтүрмөк болчук да. Анан 23-inde мына бүгүн 23 болуп отурат. 23-inde ошо чакырылгандардын баары келбей эле, дагы бага келди. Анан мына тең төрага өзү ошондо сунуш кылды. Коя бу жерден чогулуп бүтпөгөндөн кийин кайта башынан баштап туруп ошо 5-мартка чакыруу кылып атыр. Бул тең төрагыбызчы. Азыр тең төрагыбыздын сөзүн угайлы, анан кийин калганын айтайын. Февралда болгон, анда да ошо талас районунан чогулган комиссиянын мүчөлөрү келген. Бир гана Кара Бура Манас районунан асыраак келип калып, киши толук болбогондуктан 20-сине калтырганбыз. Ошондо мени убактылуу төрагалыкка шайлап коюшкан. Анан кайра эртеси күнү 20-сында да жыйналыш болуп, анда да ушундай комиссиянын составдары чогулуп, шайланган шайламаган адамдардын баары катышып, аярдан кайра дагы ошол төрагалыкка шайланып, анын орун басарга мени шайлашкан. Анан кайра ал биз мурунку 19-дагы чечимибиз боюнча 27-синде калтырганбыз. 27-синде кайра бүгүн чогулуп, бул эки чечим тең туура эмес болуп калды деп комиссиянын мүчөлөрү чечим кабыл алып 5-мартка калтырдык. Эгерде жер үйгө деп, элим журтумга деп күйгөн комиссиянын мүчөлөрү болсо, 5-мартта эртең саат 11-де келиңиздерди суранам. Мен убактылуу төрагасы Береналиев Маримбекмин.